Саламатсыздарбы? Сиздер азыр көрүп жаткандай Кыргыз Улуттук агрардык университетинин Путовник сатында ушундай биз тамчылап агуучу ыкмасын колдонуп жатканбыз. Азыркы көрүп жаткандай бул узун түтүкчөнүн ичинде бул суу акмакчы. Ага белгилүү өздөрүнө тиешелүү кичинекей шлангилер орнотулган, андан суу тамчылап акмакчы. Алардын аралыктары 20-30 сантиметрден. Эгер ал эмеге жараша заказ берип 50 сантиметр кылып аралыктарын чоң-чоң кылып бөлүп алса болот. Азыр биз сиздерге болсо бул жерден эмесин көргөзмөкчүбүз. Кантип орнотуп суу кандай келмекчисин. Анда эмесе көрсөңүздөр. Жөнөкөй берилген бизге трубканы атайын ыкма менен тешип алабыз. Нар жагын арткасына өтүп кетпестен туура кармап тешип алабыз. Анын өзүнүн атайын ыкмасы бар, суу бөлүүчү, эки тарапка. Аны ушул ыкмага, ушул жер тешиген тешигибизге киргизип алабыз. Эми бул ыкмалар өзгөчөлүгү менен белгилүү десек болот. Бул Кыргыз Улуттук агрардык университетинде биз биринчи жолу орнотуп атабыз. Мен өзүм ушу окуу жайдын техник экономический колледжинде окумакчымын, бүтүрүүчүмүн. Азыр көрүп турганыңыздардай, бул тешикчени ичинен бул тешикчеге киргизебиз сууга. Акырын өзүнүн ыгы менен киргизип, бекем болуусун талап кылынат. Анан кайра ушул бурагыч менен бекитип, суу кой берилгенде чыгып кетпестиги үчүн бекитип алабыз. Бул өзүнө ылайыктуу бекем болот. Ошондой эле экинчи тарабына оосун жакшылап эметип, бул кескен атайын шлангибизди оңой эле кагаз кескен кайчы менен эле кесүүгө уруксат болот. Аны атайын кесип алганбыз, эми бул жерге киргизебиз. Түз киргизип, бекем аягына чейин толук киргизгендиктен кийин муну бекитүүгө болот. Бул шлангилердин өздөрүнө жараша эмес болот, көп жылдыктуу жана бир жылдыктуу болот. Булар көрүп жаткандай бир жылдыктуу жана эң бышык жакшы нерселер. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен Курманалиев Кайрат.